кучактап өбөйүн десем оозуна тийип кетти деп айтты. Анан кантип өпкүлөдү десем, ушинтип тили менен оозума чейин, тилиме чейин салып, баары уктап жатканда, аял уктап жатканда, балдар уктап жатканда келип алып мени кроваттан алып түшүп, кечке өпкүлөп, турусумду чечип, шымдарымды чечип, тиги жактарымды кармалады. Мен кызым мага айтчы деп суранып ушинткенде анан оозуна чыгып айтты. Эмнеге антип айткан жок элең десем, коркчумун, оозумду жаап, эч кимге айтпа. Үйгө келип, заявлениеңди алып кой деп требовать этишти. Биз суубуз тоңуп калганда, суу ташып атканда складтан алып кирип, мынтип анан өбүптүр да 2-3 жолучу. Медиахабка 43 жаштагы кошунам 9 жаштагы кызыма сексуалдык ытык көрсөтүп жүрүптүр деп Чүй облусунун тургуну кайрылды. Анда эмесе окуяны өз оозунан уксак. Мен жумуштан кечинде келгенде ошо кошунам үйүндө отурган, анан жалгыз бой эне болгон үчүн кээ бирде жумушка кетип калам, дополнительный жумуштарга. Анан кызым ошолор менен чогуу өзү эле көп жылдан бери чогуу катышып жүргөнбүз. Анан эч кандай мындай жаман немелерин көргөн эмесмин. Анан өзүнүн кыздары бар болчу, 3 кызы, 1 эркек баласы бар. Анан ошол кечинде үйдөн чыгып келатканда оозунан өпкүлөп, тили менен ооздорун жалап сарптыр да. Анан бери чыгып кузуп, анан үйгө келип алып туруп, ошондо айтып баштады да: "Сиз жумушта жүрүңүз, мен болсо монтип Сатбайке өпкүлөп атат" депчи. Анан териштиргенде жөн эле өп койгон болчумун. Жакшы көрүп эле өп койгон болчумун, өзүмдүн кызымдай кылып өп койгон болчумун. Анан жакшынакай сурап баштаганда мен кучактап өбөйүн десем оозуна тийип кетти деп айтты. Анан кийин ууртунан өп койгон болчумун деп ушундай сөздөр чыга баштады. Бирок декабрь айында ошо кызымдын жүрүм туруму өзгөрүп, анан түнчүндө уктап атканда бир кыңылдап, башка өзгөрүүлөрдү байкап, анан өзүм врачка алып барайын деп жүргөм да, анан ошого жетпей эле бат эле айтып сарды, ушинтип мени. Анан канча жолу өпкүлөдү десем, 25 жолу өпкүлөдү дейт. Анан кантип өпкүлөдү десем, ушинтип тили менен оозума чейин, тилиме чейин салып, кучактап, анан суу ташып атканда складтын ичине алып кирип өпкүлөдү. Анан түнчүндө баары уктап жатканда, аял уктап жатканда, балдар уктап жатканда келип алып мени кроваттан алып түшүп, кечке өпкүлөп, турусумду чечип, шымдарымды чечип, тиги жактарымды кармалады. Мен ыйлап коркуп, анан ыйлаганда кетип калатты. Кайра келип көзүмдү сүртүп койду деп. Анан кызым бул окуяны сразу баарын айтып берген жок. Ошо постоянно жанында жүрүп, мен сени коргойм, мен сени минтем, кызым мага айтчы деп суранып ушинткенде анан оозуна чыгып айтты. Эмнеге антип айткан жок элең десем, коркчумун, оозумду жаап, эч кимге айтпа деп ушинтип айтыптыр. Анан свидетелдер деле бар, ошо чакырып туруп, "Эмнеге сен менин кызымды өпкүлөдүң? Эмне үчүн складтан өпкүлөдүң? Жөнөкөй эле өпкүлөсөң болбойбу?" десем, оозунан свидетель айтса кечирип койгула деп туруп берди да. Анан бүгүн 2 күндөн кийин РОВДга кайрылдым, заявление менен. Кайрылсам, ошол жерге алып келип баарыбызды көрүштүрүп, анан кызым ыйлап баштады. "Тетини көргүм келбей атат, башка кетеличи мен" деп ушинтип ыйлап, анан допрос кылды. Допрос кылганда дагы следователь классный руководительди алып кел, завучтарды в известность коюшубуз керек деп баштады. Анан "Эмнеге сен классный руководителин алып келишиң керек, эмне үчүн завучтар билиш керек, жөн эле неме" деп ушинтип, анан кийин 114кө чалсам, негизи классный руководитель деген жок дейт. Кичинекей балдарды суракка алганда обязательно апасы же атасы болуш керек экен, мындан сырткары же педагог дейт, же психолог болуш керек экен. Анан ал болсо соцзащитадан бир кызды алып келип алып, соцзащитанын сотрудниги менен допрос кылды. 2-3 күн, 4 күн артынан жөн эле кечирим сурап башташты. Үйгө келип, заявлениеңди алып кой деп требовать этишти. Анан мен заявлениемди алып койсом эле эмне следователь бүтүрүп коебу, эмне үчүн ал без наказания калып калат деген немелер туулуп атат. Анан психиатрга алып барып көрсөтүп койгула деп туугандарым айтты. Анан туугандарым айткандан алып барсам больницага жаткыз деп жаткызышты больницага. Психологдор андай чечимге эмнеге келди? Психолог, ошол жердеги психолог ошол мен барган күнү жок экен. Анан Куртекстин психологун алып барсам, бир эле кыз менен беседовать этти. Психиатр деле беседовать этип, успокаивающий таблетка жазып берген, 1,5 ай ичесиң деп. Анан ал успокаивающий эткен таблеткалар деле көп деле действие берген жок. Анан
Психолог болсо психотерапевт иштеш керек. Буну менен кичине стресс алыптыр. Башын көрсөттүгү көрсөтүп ошо бир жумадан бери больницалап чуркап жүрөбүз. Буга чейин кызым жакшы бешке окуп келген, фортепианосунда жакшы чертчи. Анан кичине ушундай бир кыздай жаман жакка өзгөрүүлөр болуп атат турмушумда. Милиция болсо бүгүнкү күнгө чейин иш козгогон жок. Болгон бир допрос калды, и то соцзащитанын сотрудниги менен. Негизи ошол кызыңыздын жүрүм турумунан эмнелерди байкадыңыз? Эмнелер өзгөрүп калды? Балки мүнөзү өзгөрүп калгандыр. Жүрүм туруму, мен жумушка кетип атканда жумушка кетпе деп требовать этип баштады. Мен жанымда болуңуз деп. Мен болсо жумушка барышым керек, кызым, сен окууңду окуй бер, мен болсо сени кийимиңди алып берем, тамагыңды неметем, мен мага кичине жардам берип, сен ушинтип возникать этпей, ыйлабай туруп тур, мен кичине иштеп акча табайын деп ушинтип түшүндүргөм. Анан орто жолдо ошо мага айта албай жүрүп тур да, менин состояниямды түшүнүп, что мен иштешим керек, акча табышым керек деп. Анан следователь ошо эчтеке кыла албайм, может фантазиясы бар, может придумать этти деп, мен аны билбейм деп ушинтип атат да бүгүнкү күндөчү. Сиз ошондо арыз жазгандан кийин кайсыл жактарга экспертизага жөнөттү? Экспертизага жөнөткөндө биринчи сокулукка жөнөткөн жок, сразу сокулуктун колума карматып койгон, ушул жака барасыз деп. Анан барып өтөсүз деп да айткан жок. Анан сразу эле эртеси күнү немеге чакырды, психдиспансерге полный экспертиза өтүш керек, срочно келип калыңыз, биз ошол жактабыз деп чалганын такси кармап кызымды алып алып туруп барсам, жөн эле материалды деле алып барбаптыр, эчтеке кылбаптыр. Анан бул кете бериңиз, бүгүн кетип калышты, бүт баары тең, сиз опоздали деп койду. Анан мен болбой регистратурага кирип сурасам, негизи делону сокулуктун экспертизасын өткөзүп, анан вопросторун коюп, анан заранее алып келип ошо делону тышташ керек болчу. Биз сразу балаңды кабыл албайбыз, биз дагы бияктан изучать этишибиз керек, бул эмне болгон дело деп. Анан мен следовательге айттым да, эмнеге тиги ушинтип алып келесиң, мени жөн эле убара кылып, жөн эле келип, кайра жөн эле кетип атам, жол кереги акчам кетип атат, такси кармап келдим, потому что мен да ошол ситуациядан кийин өзүм стресс алып жаман абалда жүрөм да. Анан жөн эле ары бери мени сүйрөп, эмнеге ушинтип атасың десем, жол кереңизди төлөп берейин деп эле койду да. Анан ошол күнү экспертизадан өткөн жокпуз, кеттик. Кызыңызды өзүңүз карап алып жатасызбы? Кызым өзүм постоянно мен менен жатат, мен менен жүрөт күнү түнү. Мектепке бара алган жок, потому что биз допросто жүрдүк, анан психиатрда жүрдүк, психологко жүрдүк, мектептен калып калды. Анан мугалимне сурап аткандан айттым, ушундай болдук, эми больницада жатат, 3 неделя жатат деди. 3 неделяны барбайт окшойбуз десек, справка алып келгиле деди. Эгер урса мурунку баалары менен эле коюп бергенбиз дегендей кылышты да. Өзү азыр кандай, мектепке баргысы келип жатабы же эмнени алектенгиңиз келип атат азыр? Азыр ошо жанагындай допросторду неметпей атат да, каалап айтат. Анан эч кимге айтпаңызчы, баарын эле айтып бересизби деп мен туугандарыма неме кылдым да, консультация алдым, кандай кылам, потому что бул мындай ситуацияда болом деп эч качан ойлогон эмесмин. Анан сиз айтпаңыз, эмнеге айтып атасыз аларды деп ушинтип требовать этип атат да бүгүнкү күндөчү. Анан качан бүтөт, ушинтип тияка бияка жүрө бересизби кечке деп ушинтип атат да өзүчү. Азыр сиз кошунаңыз сексуалдык ырдык көрсөтүп жүрдү деп айтып атпайсызбы? Анан ал кошуна тургандыктан сиздер көрүшүп эле турасыздар да? Кызым айтты, аны такыр көргүм келбейт деди. Ошо такыр көргүм келбейт, көрбөй эле койсом жакшы болот эле, папамды чакырыңыз, папам деп. Анан психолог айттым да, ошентип эле папасын неметсем, кыз ошо корккондо ушундай защита издеп баштайт дейт да. Апасынан ошончо эмнеге жаныңыздан чыккысы келген жок, эмнеге жумушка сизди жибергиси келген жок, потому что коркуп калган дейт, ошо менен өзүн защита кылып атат дейт да. Ушундай деп айтышты да. Мен кичине эме консультация алдым да барыпчы. Анан көчө жумуштан келип, анан отуруп, кайра жумуштан эмес, кечинде келдик, кечинде келип отуруп кайра сурасам, ошо анан көчө айтты эң акырындачы, ошентип мени алып кирип алып турсумду снимать этип, туалетке барып, турсумду туура эмес кийгизип сараптыр дейт. Анан мектепке барганда турсумду туура эмес кийгенин заметила дейт. Анан туалеттин ичинен алмаштырып чыктым дейт. Негизи өзү айтымына караганда канча убакыт бою ушинтип ыдык көрсөтүп жүрүптүр?
Декабрда башталды деп айтты. Анан көчө октябрда ушундай болгон биринчи жолу ушинтип деди. Анан декабрда общий канча десем суу ташып атканда өптү деди, складка алып кирип. Ошо мен эң акыркы күнү үйгөнө барып чыгып келатканда өптүр. Биз суубуз тоңуп калгандан суу ташып атканда складтан алып кирип мынтип анан өптүр да 2-3 жолучу. Анан ал математик кызымчы акчаларды санайт, постоянно бирдемкелерди санайт. Мага пример бериңиз дейт, анан санап туруп общий. Санадыңбы десем 25 жолу дейт. Негизи мындай милиционерлер ушундай жаш бала өспүрүмгө ушундай зомбулук болуп аткан жерде буну алып барып эле отургузуп туруп, камап турупчу, анан толуктап изилдеп чыкса болмок да. Мен азыр эле соттой кал, азыр эле түрмөгө тыга кал деген тема эмес да бул жердечи. Бул жерде эмне болгонун далилдеш керек болчу да. Анан чоң кыз болсо, чоң аял болсо башкача болмок да. Анан бул жерде кичинекей бала 3-класс болуп аткан жерде ушинтип жайма жай ачып, экспертиза деп күтүп, анан мага же точно немесин айтпай ушундай бир ой келди да. Бизде ушу коррупция менен тамырланышып, таптакыр эле мындай иштин жүзүн ача албай калган турбайбызбы деген ойго келдим да мен бүгүнкү күндөчү. Сиз медиа капты көрдүңүз. Биз сексуалдык ыдык көрсөтүлгөн 3-класстын окуучусунун окуясын мындан ары дагы көзөмөлгө алып чагылдырып турабыз. Тиешелүү суроолорубуз менен Сокулук Ички иштер башкармалыгына кайрылабыз. Андан сырткары айыпталып жаткан кишинин өзүнө дагы байланышканга аракет жасайбыз. Тилекке каршы балдарга карата сексуалдык зомбулук, сексуалдык ыдык фактылары жыл сайын көбөйүп жатат. Сиз дагы эгерде жаш балаңыз бар болсо көзөмөлгө алып коюңуз. Балким ушул зомбулук жакын арада эле сиздин жаныңызда эле болуп жүрбөсүн.